чычкан деп эме кылса эле биз ойлойбуз да бул Капчыгайда чычкандар толтура жашайт экен депчи. Кээ бирөө ошондой вариантын деп дагы айтып жүрөт да. Ошол сөз дагы мындай биар түрдүүлүктүн көптүгүн дагы айтып турат экен, Ошол жерди сактоо боюнча биз бул долбоорду баштап ишке ашырып жатабыз. Дүйнөлүк кызыл китепке жана Кыргызстандын кызыл китебине кирет. Ошол өсүмдүк долоно чычкан капчыгайында өсөт экен. Таштандын ыргып салышат, ата энеси чөптөрдү жууп салышат, дарактарды кыйып салышат. Маалымат алганда сиздерден алар барып туруп ата мунун кыза тура эмес турбайбы деп айтышат да. Ошол дагы бир жакшы метод экен. Кичинекей кезинен бери үйрөтүш керек, балдарыбызга билим беришибиз керек, айтып турушубуз керек. Саламатсыздарбы урматтуу достор, сиздер Жашыл климат подкастын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү конокто Алина айым. Саламатсызбы, кош келипсиз. Биз бүгүн чычкан капчыгайынын башкаруусун жакшыртуу долбоору боюнча сүйлөшөбүз. Алгач биздин көрөрмандарыбызга бул долбоор жөнүндө, өзүңүз жөнүндө айтып кетиңиз. Рахмат. Чакырганыңыздар үчүн рахмат. Мен Айыл өнүктүрүү коомдук фондунда ошол жерде кызматкери болуп иштейм. Биздин коомдук фонд айыл жергесинде кандай маселелер бар болсо, ошолорду чечүүгө арналган долбоорлорду, иштерди алып барат. Анан алардын биринчиси жаратылышты коргоо боюнча, салттуу билимдерди сактап калуу боюнча иштер алып барабыз. Бул сиз айтып кеткен долбоор, чычкан капчыгайын башкаруусун жакшыртуу деген долбоор Токтогул жергесинде жүрүп жатат. Бул долбоорду Critical Ecosystem Partnership Fund деген эл аралык уюмдун колдоосу аркылуу жүрүп жатат. Ключевые районы биоразнообразия деп айтып коет. Ошол био ар түрдүүлүктүн жыш жайылган жерлеринде да Токтогул жергеси, чычкан капчыгай ошондой жерлердин бири. Ал атайын тизмеси бар, ошо тизмеге кирет. Ошол жерди сактоо боюнча биз бул долбоорду баштап, азыр ишке алып барып, ошо ишке ашырып жатабыз. Бул долбоордун эң башкы максаты жергиликтүү калктардын чечим кабыл алуу процесстерине катышып, өнүктүрүү процесстерине, өнүктүрүү саясатына катыштыруу болуп эсептелет жана чычкан капчыгайын башкаруусун жакшыртуу, ошо жаратылышты коргоо боюнча элдерге маалымат берүү, аларды ошого жаратылыш жерлерин коргоого чакыруу, сактоого чакыруу деп эсептелет. Чычкан ошол капчыгайын тандап алдыңыздар, балким ошогон эле түп чычканга окшогон капчыгайлар бар. Аларда чычкан капчыгайын эмнеси өзгөчө болду, кандай критерий менен тандап алдыңыздар, ошол боюнча дагы айтып берсеңиз. Биз көптөгөн жерлерде, Кыргызстандын бүт аймактарында долбоорлорду ишке алып барабыз. Бул долбоордун эмнеге алган себеби жана айтып кеткен бул тизмеге кирет. Ошол био ар түрдүүлүктүн жыш жайгашкан жерлери, сейрек кездешүүчү өсүмдүктөр, жаныбарлардын жайгашкан жери болуп эсептелгендиктен алынган. Анан эң башкы көйгөй бул жакта чычкан капчыгайында Бишкек-Ош жол трассасы бар. Ал жакта көптөгөн машина бир күндө 2000ге жакын машиналар, унаалар өтөт. Ал өткөндө көптөгөн таштандылар ташталат. Жолдо ар кандай кафе, конок үйлөрү бар. Ошолордон калган таштандылар, кооз жерлерде эс алып келген кишилер дагы таштандыларды таштап кетет. Тилекке каршы. Ошол боюнча дагы кандай биз жакшы иштерди алып баралы, тазалыкка чакыралы, ошондой кооз жерлерибизди сактап калышыбыз керек деген максатта. Ошо биар түрдүүлүгү көп жер депчи. Ал жерде жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн түрлөрү кездешет деп. Ошол мен дагы угуп калдым эле. Чычканда эмне үчүн чычкан деп аталган депчи. Анткени ал жерде ушунчалык жыш токой болгон экен, баардык жерде даже
ошол чычкан дагы өтө албайт экен эле депчи, ошол сөз дагы мындай биар түрдүүлүктүн көптүгүн дагы айтып турат экен, бир жагынан. Анан бул долбоордун компоненттери бар экен, ошол компоненттер жөнүндө айтып берсеңиздер. Бул долбоордун биринчи компоненти ошо чычкан капчыгайы тууралуу, жергиликтүү калк тууралуу маалымат базасын түзүү болуп эсептелинет. Бул компоненттин ичинде биз ар кандай изилдөөлөрдү кылдык. Биоразнообразие деп коет, биар түрдүүлүктү, ошо чычкан капчыгайында кандай өсүмдүктөр өсөт, кандай жаныбарлар бар, ошол боюнча Илимдер академиясынын эксперттери, адистери изилдөөлөрдү жүргүздү. Биздин дагы уюмдун адистери ошо салттуу билимдер, салттуу экологиялык билимдер тууралуу жергиликтүү калктан дагы изилдөө, сурамжылоо иштерин жүргүздү. Андан тышкары ошо жергиликтүү калктын Токтогул районундагы жашаган элдердин ошо жаратылыш жөнүндө кандай маалыматтары бар, биар түрдүүлүк жөнүндө, чычкан капчыгайы жөнүндө, ошо азыркы дүйнө жүзүндө эң глобалдуу маселелердин бири болуп аткан климаттын өзгөрүшү боюнча кандай маалыматтары бар, маалыматтары деги эле барбы, ошолор тууралуу изилдөөлөрдү жүргүздүк. Анан сиз ошо айткан салттуу экологиялык билимдер жөнүндө изилдөөлөрдү, сурамжылоо иштерин жүргүзгөндө аксакалдар, улумундагы апалар, аталар ошо жерлердин аттары эмне үчүн, мисалы Арал деп аталып калган, Чычкан деп аталып калган, ошо айтып кеткен бир варианты эмне үчүн Чычкан деп аталып калган, сиз айтып кеткен вариант. Экинчи варианты болсо жерлердин аттары суулардын атынан аталып калынат экен. Суу, ал жерде ошо Чычкан, Бала Чычкан, Чоң Чычкан деген суулар бар, дарыялар. Ошол дарыялардын атынан аталып калган дейт. Анан тоолордун башында булактар ошо агып, алардын агып атканы алыстан караганда Чычкандын куйругуна окшошуп, чычкандар түшүп, тоодон түшүп келаткандай көрүнгөн экен да. Анан ошондон аталып калган деген дагы варианттары бар. Чычкан деп эме кылса эле биз ойлойбуз да, бул капчыгайда чычкандар толтура жашайт экен депчи. Анан кээ бирөө ошондой вариантын деп дагы айтып жүрөт да. Ошо чычкандар көп болгон. Балким ошо биар түрдүүлүк, ар кандай жаныбарлар жыш жайгашкан өтө көп болгондуктан дагы айтылып калганбы. Сиздердин изилдөөңүздөрдө да бир суроо ошол чычкандар чыкты деген суроону бергим келди да. Кандай түрлөр бар экен жаныбарлардын? Балким башка мамлекеттерде кездешпеген жаныбарлар бар экен? Ал жакта биз экоактивисттер, эгерлер менен, ошо токой чарбасынын кызматкерлери менен дагы иштешип, алардан дагы сурамжылоо иштерин жүргүзгөнбүз. Алардын айтымы боюнча ошо акыл бирс кездешет деп айтып жүрөт. Биз жакында эле кышындабы, жакында акыл бирс фотокапканга түшкөн сүрөттөрү дагы интернет булактарында жайылып жүрөт. Ошол жер Чычкан капчыгайы деп айтып жүрүшөт. Жергиликтүү калктагы элдер дагы ошо аюулар, акыл бирс жана башка көптөгөн жаныбарлар бар экенин айтып жүрүшөт. Илимдер академиянын адистери изилдөөлөрдү жүргүзгөндө алар мындай жыйынтыкка келишти. Ошол Чычкан капчыгайындагы жайгашкан, өсүп жаткан өсүмдүктөр уникалдуу болот деп. Ар бир 100-200 метр сайын ал жердеги өсүмдүктөр өзгөрүлүп турат экен да, бири-биринен айырмаланып турат экен. Ошо биздин долбоордун алкагында дагы Боярышник Кноринга деген Кноринг долоносун изилдеп келебиз. Анткени ал долоно, Кноринг долоносу дүйнөлүк кызыл китепке жана Кыргызстандын кызыл китебине кирет. Ошол өсүмдүк долоно Чычкан капчыгайында өсөт экен. Бул башка жерде кездешпейт, Кездешет, бирок ошол айрым гана жерлерде кездешет экен да. Токтогулда, Чычкан капчыгайында, жол боюнда, Чычкан капчыгайынын өзүндө тоолордо көп кездешет. Тургундар ошол жерде жашап, бир дүйнө жүзүнүн кызыл китебине кирген, Кыргызстандын кызыл китебине кирген
долоно жөнүндө билишкен экенби, балким ага кесип жүрүшкөн экенби деген сөз да. Биз ошол боюнча дагы суроолорду, сурамжылоо иштерин жүргүзгөнбүз. Көпчүлүк калктар өтө көп өсүмдүктөр өсөөрүн, кызыл китепке кирген өсүмдүктөр өсөөрүн билишет экен. Бирок мен айтып кеткен жана Кноринг долоносу боюнча маалыматтары аз экен да. Биздин бул долбоордун алкагында жергиликтүү калк ошо үйрөнүп билди десем болот. Маалымат алышты. Анан бул сиздер эми долбоор жөнүндө окутуп, бул подкастка дагы бир маалыматтар чогулуп жатып, бул жерде көп тараптуу платформаны түзүү деген маалыматка туш келдим. Ошол боюнча дагы айтып кетсеңиз, кандай платформа, кандай максатта? Бул биздин долбоордун экинчи компоненти ошо көп тараптуу платформа түзүү жана чычкан капчыгайын башкаруу планын түзүү болчу. Көп тараптуу платформа деп айтканыбыздын себеби анткени чычкан капчыгайында Токой чарбасынын кызматкерлери ошол жака карай турган жерлер бар. Андан тышкары жол айыл өкмөтүнө караштуу жерлер бар чычкан капчыгайынын. Мамлекетке бар. Эскиден мурун чычкан капчыгай заказник болгон. Ал жерде чычкан капчыгайында жеке ишкерлер, ошо кафе, ашкана же конок үйлөрүнүн ээлери ошолор өздөрүнүн иштерин жүргүзүп келишет. Экоактивисттер бар, егерлер бар. Андан тышкары малина чогултуучу ошолорду сата турган кишилер бар. Балдарды, балчылар бар. Балчыларды көп көрүп калабыз, капчыгайдын дукканда бар, ар жерде мындай сатып аткан болуп калышат. Айрыларды көрүп туруп, ушул жерде бал сатылат турбайбы деп дагы мындай көрүп каласың да. Ошол балчылар дагы бар. Ошол жакта кимдин мындай чычкан капчыгайына тиешеси бар болсо, кызыккан болсо, ошол жерде сактап калалы, булгабайлы, таза кармайлы, негизи эле деги эле жаратылышын коргойлу деген адамдардын баарын чогултуп ошондой платформа түзүлгөн. Ал платформада өзүнүн төрагалары, платформада иштей турган кишилер аныкталып, көп жолу жолугушуулар өткөзүлгөн. Ошол жолугушуулардын алкагында башкаруу планы дагы иштелип чыккан. Ал башкаруу планы райондун өнүгүү планына дагы киргизилген. Дагы азыр ошо айыл өкмөттүн, жайыт комитеттин жана Токой чарбанын өнүгүү планына кирип жатат. Азыр ошонун үстүнөн иштеп жатабыз. Ошол боюнча мисалы үчүн жергиликтүү жамааттар, кызыктар тараптарды аныктадыңыздар, ошолар кылышат деп, анан ар бири өзүнө жараша пландалбы. Мисалы үчүн ошол эле айтып аткан балчы өзү кандай туура жыйнаш керек балды. Ошол боюнча дагы пландар индивидуалдуу иштелип чыктыбы? Эксперттер менен? Ооба, эксперттер менен ошо балчылардын өздөрүнүн катышышып айткан сунуштары менен жанагындай жолугушууларда, жыйындарда ошондой ар тараптын сунуштары, пландары иштелип чыкты чогуу биргеликте. Ошол эле чычкан капчыгайындагы жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, экосистемалык кызматтарды чыңдоого багытталган демилгелерди, долбоорлорду колдопсуздар. Ошол балким ошолордун мисалында бизге айтып берсеңиздер, мисалы үчүн бул жамаат мондай кылабыз деди, бул жамаат мондай кылабыз деди. Ооба, бул чакан долбоор, чакан гранттар программасынын алкагында 12 жамаат, жергиликтүү жамаат бизден грант алды. Ал гранттар ошо чычкан капчыгайын жакшыртуусуна, чычкан капчыгайындай айтып кеткен ошо жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу колдонууга арналган демилгелер. Деги эле жаратылышты коргоо боюнча демилгелер. Алардын бири бир жамаат биогумустарды
иштеп чыгып, ошо биогумустарды чычкан капчыгайында иштетүү боюнча ошол чычкан капчыгайын өсүмдүктөрүн жакшыртууга арналган демилгеси бар. Андан тышкары экинчи жамаат ошо эндемик өсүмдүктөр, сейрек кездешүүчү өсүмдүктөр, кызыл китепке кирген өсүмдүктөрдү көбөйтүү максатында орусча айтканда питомниктерди уюштуруп, ошолорду өстүрүү максатында демилге колдоого алынган. Ошол эме боюнча эндемик өсүмдүктөр боюнча айтып калдыңыз. Аларды сурай кетейин, кандай аларды коргойбуз деген нерселерди айтышты. Питомниктерди уюштургандан сырткары, мисалы үчүн кнорик дооносун коргоо боюнча болсо, аны атайын сеткалар менен атайын бир жерге алып барып ийгишип эме коргошобу, ошол боюнча айтып кетсеңиз. Ошо питомник кылып өсүмдүктөрдү өстүрөбүз деген жамааттар, алар өздөрү Токой чарбасындагы иштеген кызматкерлер, Токой чарбасында иштеп жүргөн дагы кызматкерлер, адамдар, алар ошо Токой чарбасында иштеп жүргөндүктөн кандай кылып өстүрүш керек экенин, карагайларды, мисалы, Тянь-Шань карагайын өстүрүү боюнча билимдери бар эксперттер, адистер, ошолордун жардамы менен чогуу биргеликте ошо айтып кеткен эле Тянь-Шань карагайын, кнорин долоносун, албетте эксперттердин жардамы менен, ошолордун колдоосу менен жана бардыгы мыйзам чегинде каралган уруксат алуу менен өстүрүшөт. Андан сырткары кандай проекттер болду дагы? Андан сырткары ошол жергиликтүү элдердин, айымдардын, кыздардын кол өнөрчүлүк боюнча колдоо долбоору бар, чакан долбоор демилгеси. Ал жакта ошо кол өнөрчүлүк менен алектенген, мүмкүнчүлүгү чектелген, же болбосо аярлуу катмардагы кыз келиндер, кыздар, эжелер, ошолор кол өнөрчүлүк боюнча билимдерин алышат, тренингдер өткөрүлөт, кийистен кандай нерселерди жасаш керек, табигый боекторду колдонуу боюнча окууларды азыр алып жатышат, тренингдер, окуулар өтүп жатат. Биз азыр жаратылыш ресурстарын пайдалануу менен өзүбүздүн үй бүлөбүздү багып жатабыз да, ал жакта деле ошондой. Ал жерде мисалы үчүн Токой ресурстарын колдонуудан сырткары дагы сиз айтып аткандай кийиз менен алектенүү, ушул боекторду жасоо, ошогон долбоорлор менен дагы көбүрөөк болсо дегендей каалоолор бар да. Анткени мисалы жаратылыш ресурстары ограниченный деп коет да, мындай чектелген. Ошолор боюнча дагы мындай кызыктуу кандай долбоорлор болду дагы? Ошо айтып кеткен долбоор жалаң эле ошо кийиз жасоо менен эле чектелбестен жаратылышты кантип коргош керек, жаратылыш жөнүндө, чычкан капчыгай тууралуу маалыматтар дагы берилип жатат. Ошол жолугушуу, тренинг, окутууларда ошондой эле ар кандай мындай флешмоб деп айтып коет эмеспи, ошо субботниктер, ошо чычкан капчыгайын таштандылардан тазалоо күндөрү өтүп жатат. Андан тышкары долбоорлор ошо экоактивисттерге алар өздөрүнүн күчү менен ошо жаратылышты коргоо боюнча рейдтерди жүргүзөт. Жамааттар алар фото капкандарды алышты. Ошо фото капкандарды коюп жаратылышты сактоо боюнча өз салымын кошконго аракетин жүргүзүп жатышат. Дагы бир жамаат ошол фото капкандарды кантип колдонуш керек, жана GPS навигатор деп коет, ошолорду кантип колдонуш керек, жаратылыш коргоо боюнча кандай мыйзамдар бар, ошолор тууралуу ар кандай рейдтерди жана өткөзгөндө кантип өткөзүш керек, ошолор тууралуу тренинг өтүп жатышат, өттү. Дагы айта кетчү, балчылар деп
айттык, балчыларга дагы колдоо көргөзүп, анткени бул бал челектерди алып, ошол балчылык менен алектенип, жаратылышка болгон салымын кошуп жатышат. Андан тышкары дагы жаратылышка салымын кошкондон дагы тышкары өздөрүнө дагы пайда алып жатышат. Мен айтып кеттим эле, ошо малина тергендер, ошол жакта мөмө жемиштерди терип саткан кишилер бар. Бирок алар атайын сата турган жери жок. Ошол эле Чычкан Капчыгайындагы өткөн жолдо эле туруп сатышат да, бирок ал өтө коопсуз жер. Ал жерде жаш балдар дагы сатат, машиналар катуу жүрүшөт. Ошондой коопсуз жерге атайын жамаат, ошо жол дорожно-эксплуатационный службанын управлениянын жамааты атайындай ошондой мөмө жемиштерди сата тургандарга лавочка деп, орусча айтканда лавочка деп коет, ошондойлорду куруп, чакан дүкөндөрдү куруп берип жатышат. Ошолор дагы колдоого алынган. Ошондо алар белгилүү бир жерде гана болот, коопсуз аларга жашоосуна. Атайын жолдон алысыраак, коопсуз болгон жерде, ошо белгилүү бир жерде бардык ошондой бал саткандарга дагы, мөмө жемиштерди саткандарга малина өтө көп ал жерде. Ошолорду саткандарга атайын жер курулуп берилип жатат азыр. Чычкан Капчыгайына деле өтүп жатканда бир балчы бул жакта турган болот, бир балчы да 1 километрден кийин болот. Балким мындай мисал катары сусамырды келтирсек болот. Мисалы үчүн курут саткан жерлери бар, бир жерде лавочкаларды коюп алып, чакан дүкөндөрдү коюп алып, ошол жерде сатышат го. Ооба, ошондой сыяктуу кылып атайын Чычкан Капчыгайында ошондой дүкөнчөлөрдү боюнча да долбоор ошо колдоого алынган. Дагы айта кетчү, ошо долбоор жаштарга ошо жаратылышты коргоо боюнча дейли жаратылыш жөнүндө маалыматтарды берүү максатында аларды азыркы көйгөйлөр, ошо жаратылыштын био ар түрдүүлүктүн азайышы, климаттын өзгөрүшү жана башка экологиялык проблемаларды айтып, ошо жаштарга аларды айтып, алардын кандай чечүү жолдору бар, ошолор жөнүндө үйрөтүп, деги эле жаратылышты сүйүүгө чакырган бир долбоорубуз. Бул мектепте эко-кабинет ачылды. Ал эко-кабинетти жаш мугалимдер инициативалык мындай демилгелүү топ, демилгелүү топ ошо атайын бизге жазып, билдирмесин жазып, ошо колдоого алынган. Алар ал кабинетте жаратылыш боюнча сабактарды өтөт, биология боюнча, география боюнча сабактарды өтөт. Ал жака атайын сабак өтүүлүүгө арналган компьютер, экран, проектор, принтер, ошондой нерселер алынган. Акырын биз дагы сөзүбүздүн эмеси боюнча айтып, ошо маалымат компаниясына деле келип калды, ошентип түшүндүрүү иштерин айттык. Ошолор боюнча сиз дагы 4-чү компоненти деп атап келебиз. Ошо 4-чү компоненти боюнча дагы айтып кетсеңиз. 4-чү компонент ошо маалымат компаниясы, маалыматты жайылтуу, негизи эле бул долбоор жөнүндө маалымат берүү, жергиликтүү калкка маалыматтарды жеткизүү, деги эле жалпы эле элдерге ошо бул долбоор жөнүндө, жаратылыш жөнүндө ошо маалыматтарды жеткизүү. Бул долбоордун алкагында бизде проект жөнүндө, ошо долбоор жөнүндө фильм тартылып жатат. Андан тышкары ошо жергиликтүү демилгелер жөнүндө, ар бир демилге жөнүндө дагы кыскача мындай роликтер, видеолор тартылып жатат. Ошондой эле бул долбоор тууралуу, жаратылыш тууралуу статьялар, макалалар жазылган. Азыр
эң популярдуу болуп аткан ошо Instagram, Facebook'та биздин өзүбүздүн айыл өнүктүрүү фондунун сайтында бүт бул долбоорго тиешелүү маалыматтар, жаңылыктар, жасалып жаткан иш-чаралар, жолугушуулар баардыгы ошол биздин интернет баракчаларда, социалдык баракчаларда жайгаштырылган. Фильм боюнча айтып калдыңыз, кандай фильм? Кыска метраждуу же uzun метраждуу фильмбе? Бул кыска метраждуу документалдуу даректүү фильм. Ошо Чычкан Капчыгайы тууралуу. Бул долбоор ошо Чычкан Капчыгайын башкаруусун жакшыртуу долбоору, долбоордун алкагында кандай иш-чаралар өттү, ошол боюнча фильм. Жана айтып кеткен долбоорлор, демилгелер, жергиликтүү калктардын колдоого алынган демилгелери тууралуу фильмдер. Бул жакта дагы эле айтып кетейин, маалымат чогулуп атканда сиздердин жаш муундар менен иштеп атканыңыздарды көрүп калдык. Ал жерде таза абада сабактарды өтүп, түшүндүрүү иштерин жүргүздүңүз. Жаш балдардын мындайча айтканда реакциясы кандай болду, кандай кабыл алышты дегендей? Биз ошо сурамжылоо иштерин жүргүзгөндө кандай кылып элдерге ошо жаратылышты коргоо маанилүү экенин жеткизе алабыз, аларды кантип жаратылышты коргоого чакыра алабыз дегенде кичинекей кезинен бери үйрөтүш керек, балдарыбызга билим беришибиз керек, айтып турушубуз керек деп, мектептен айтышыбыз керек, мектептен даже кеч болуп калат, баладан кезинде айтып башташыбыз керек деген өздөрүнүн ой пикирлерин айтышкан. Ошо биз дагы ошону колдоп жаш муундарга, ошо жаштарга, окуучуларга, мектеп окуучуларына жаратылыш боюнча, био ар түрдүүлүк боюнча, өз жашап жаткан жеринде курчалган жаратылыш боюнча, мисалы Чычкан Капчыгай боюнча маалыматтарды айтып жүрөбүз. Андан тышкары ошо иш-чараларды атайын окуучуларга арналган иш-чараларды өткөздүк. Ал иш-чараларда жашыл кесиптер, жашыл көндүмдөр, климаттын өзгөрүшү тууралуу маалыматтар, башка жактагы жаштар, мисалы экоактивисттер бар, жаш экоактивисттер, ошолор кандай иштерди алып барат, ошол тууралуу маалыматтарды бердик. Андан тышкары ошо Чычкан Капчыгайы жөнүндө айтып аткандыктан Чычкан Капчыгайыны экскурсияларды уюштурдук. Ооба. Балдардын, ошо окуучулардын, балдар кыздардын абдан жакты, көңүлдөрү ток болуп, жаратылышты, кандай айтсам, жаратылышты ошо бизди жаныбызда курчап турган эле жаратылыштарды сакташыбыз керек экен. Көп эле угуп жүрөбүз, бирок кээде маани бербейбиз. Анан башкалар айтса, ушундай фильмдерди же болбосо долбоорлорду угуп калганда, ошондо мындай сезимдери ойгонобу, ушундай. Эме деген сөз бар го. Биздин жаратылышыбыз таза болсо, биздин балдарыбыз ошо жаратылышты коргоону үйрөнсө, биздин келечегибиз бар деп дагы айтышат. Азыр ошол боюнча да эстеп кеттим. Сон иш-чаралар болуп атыптыр. Анан бул жерде маалымат компаниясы боюнча дагы айта кете турган нерсе, бул мисалы мондай учурлар кездешет да. Мындай таштандын ыргытып салышат, ата-энеси балким туура эмес чөптөрдү жууп салышат, дарактарды кыйып салышат. Бирок ошол сиздердин ошогон маалымат алганда сиздерден алар барып туруп, ата мунун кылса туура эмес турбайбы деп айтышат да. Ошол дагы бир жакшы метод экен. Анан долбоорлор боюнча да суроо бергим келет. Мониторинг жүргүзүлөбү? Сөзсүз биздин адистер менен консультациялар дайыма мындай байланышта болуп турушат. Чоң биздин адистер дагы, биздин уюмдун, долбоордун эксперттери, адистери чогуу иштешип турушат. Сөзсүз түрдө мониторинг дагы жүргүзүлүп турат. Бул жерде долбоор канчанчы жылга чейин уланат? Дагы келечекте кандай пландар бар? Дагы 1 жыл бар экен, 1 жылда кандай өзгөрүүлөр болот, кандай натыйжалар болот деп күтүп жатасыздар? Ошол боюнча айтып берсеңиз. 1 жылдан
Бул долбоор мындай акыркы өз иш чараларын өткөзүп жатат, уже бүтөйүн деп калды. Биздин азыркы алдыда койгон максаттарыбыз ошо иш чараларды өткөзүү, бул демилгелер, колдоого алынган демилгелердин иш чараларын өткөзүп, андан тышкары маалыматтык кампания боюнча иш чаралар, студенттерге ошо жаратылышты коргоо боюнча климаттын өзгөрүшү тууралуу, бул долбоор тууралуу маалыматтарды таратуу үчүн студенттер менен Бишкектин жана Токтогул районунда жайгашкан университет же лицей, колледждердин окуу жайлардын студенттерине ошо маалымат берүү иш чараларын өткөзүү пландалып жатат азыр. Андан тышкары ошо бардык катышкан, бул долбоорго катышкан долбоорлору, демилгелери колдоого алынган жамааттар менен чогуу бир чоң иш чара өткөзүп, Токтогулда кандай жыйынтыктоочу иш чара өткөзөлү деп пландаштырып жатабыз. Жакшы, биз дагы чакырасыздар деп Ооба, сөзсүз түрдө. Ошол долбоор боюнча баарын эле айтып бердиңиз. Сонун долбоор экен. Биздин дагы подкастыбыз аягына келип калды. Сизге эркин микрофон беребиз. Балким көрүүчүлөргө кайрылып, көрүүчүлөргө өзүңүздүн сөзүңүздү, каалоо тилектериңиздерди айтсаңыз болот. Силерди чакырганыңарга чоң ыраазычылык билдирем. Бардык подкасттын көрүүчүлөрүнө жаратылышты сүйүүгө, жаратылышты коргоого чакырат элем. Баарыңыздарга ден соолук. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп биздин подкастка келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Жашыл климат подкасты болду. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Сөзсүз түрдө биздин бул подкастка лайк таштап, комментарий калтырыңыз, биздин каналга катталыңыз. Ошондой эле бул видеону башка досторуңузга дагы жөнөтүңүз. Чоң рахмат.